Ассаламу алейкум достор. Кандай турасыздар? Чакан bir видео тартып коеюн. Могу трак. Бул трактын ээси инвестор. Санкт-Петербургда турат. Бул тракты дагы эртең чыгаргантабыз жолго. Анан бүгүн могу тракты даярдап атабыз. Байел деген инибиз чапташ керек эле. Өзүм чаптай берем, өзүң жумушуң менен алек боло бер деп атабыз. Азыр мояка чаптадым. 37.06 болду. Мына дагы жаңы чапталып атат достор. Азыр могу сайындарды ар жагына чаптайбыз. Бул тракты дагы Бишкекте жашаган инибиз алган $40,000 инвестор болуп. Азыр мияктын баарын тазалап, молардын баарын алып, буга дагы инибиз чыкты. Кудай буйрса, эртең жолго чыгып кетет. Бул кайсы жака жолго чыгат? Киноша, Алингтаун деген жаңы линия пайда болду. Аяка дагы азырынча бир 6-7 бала керек. Бизге көчөмө видео чыгаргам 4 инибиз жумушка кирип атат. Дагы бир 2-3 бала болсо, ошо линияда иштесеңиздер, бир жумада $10,000 гроз чыгарасыздар. 3 жолу барып келиш керек Пенсильванияга. Анан ачык эле айтып коюш керек. Көптөгөн инвесторлор бизге кошкон трактарын, көптөгөн инвесторлордун трактары жолдо жүрөт. Анан кээ бир инвесторлордун трагы алгандан бери жолго чыга элек. Где-то бир 4 трак чыга элек достор. Азыр ушул видеону көрүп калсаңыздар дагы кечирим сурайм. Январь, февраль ушундай. Бирде айдоочу болуп калат, бирде айдоочу жок болуп калат. Ошон үчүн биз инвестицияны марттын ортосуна чейин, апрелге чейин токтоттук достор. Кудай буйрса деп атабыз. Могу линияларга жаңы балдар келе баштаса, кээ бирлер өзлөрүнүн трактары менен келет. Трагы жокторго жалаң инвесторлордун трактарын берип, жолго чыгарабыз достор. Азыр мияга чапталды, тияга чапталды. Кудай буйрса, бул трактагы жолго чыгып кетет. Бул трактын ээси менен эртең менен сүйлөштүк, айдоочу менен тааныштырып койдум. Айдоочунун телеграм каналына кошуп коебуз. Кудай буйрса эртеңден баштап айдоочу каякта жүрөт, эмне жүк алып атат, канча суммага жүк ташып атат, бардык нерсени көрүп турат. Ушундай достор. Бул видеонун маңызы эки нерсе. Көптөгөн мекендештер бизге трактарын кошкон, көптөрүнүн трактары жолдо жүрөт. Бир 4 трак жолго чыга элек, Кудай буйрса чыгарабыз. Кечирим сурайм, бирде ылдый болот, бирде өйдө болот. Айдоочулар азайып калды. Анан экинчи нерсе, бизде дагы көптөгөн линиялар пайда болот. Биздин компанияга кошулуңуздар. Бизде трактор бар. Ушуга окшош зыңкыйган 22-жылкы, 23-жылкы инвесторлордун трактору бар. Кийинки эфирден жолукуча сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Көптөгөн жигиттер бизге чалат, линия сурайт. Анан биз айтканбыз, январдын 15-нен кийин линияларга сүйлөшөбүз деп. Азыркы учурда биздин диспетчерлер, брокерлер менен сүйлөшүп, 4 линия табылып атат. 3-өө азыр сүйлөшүүлөрдүн үстүндөбүз. 1 линия уже даяр. Бул линия кимге жакшы? Чикагода жашаган жигиттерге жакшы. Анткени линия кайсыл жерден башталат? Киношадан башталат. Киношаны билесиздерби? ТСДЛ трак мектеби бар да. Ошол жактан жүк алыш керек. Готовый трейлер болот. Салмагы 35,000 паундтан ылдый болот. Өтө оор эмес. Аяктан готовый трейлерди илип алып, Пенсильванияга Алингтаун деген жерге кетиш керек. Аяка чейин 800 майл. Аяка Киношадан алынган трейлерди чышташ керек дагы. Пустой трейлерди алып келип туруп, кайра Киношага алып келиш керек. А биз пустой трейлердин ордуна аяктан жүк таап беришет биздин балдар. Ошол жүктү алып келип бул жака чышташ керек. Ошондо примерно бир 1650 майлдын тегериги болуп калат экен. Тияка барып келгени бир 3,5 майл дегенде, ошондо 3 рейс жасаса болот. Жумасына 3 рейс жасаганда где-то 9,5 гроз деп коелу да. Мен 10-11 деп айта бермекмин, бирок болуп калышы мүмкүн. Анткени биз аяктан бери көздөй кандай жүктөрдү алабыз? Бул иштелип жүргөн линия. Анткени биздин диспетчерлер бул линия менен иштеп жүргөн мурда. Азыр биз ошол брокерлер менен сүйлөшүп 5-6 линиясын алганга аракет кылып атабыз.
Анан Кудай буйрса жакшылап чечилип калса, бул Калифорнияда жашаган мекендештер үчүн дагы линия бар. Калифорниядан чыгып, Флоридага барып, Флоридадан кайра Колорадо, Денверге келип, Денверден кайра Калифорнияга барыш керек. Ошол линияны сүйлөшүп атабыз. Анан дагы бир линияны сүйлөшүп атабыз. Ал Нью-Йорктон Колорадо, Денверге келип, кайра Денверден кайра Колорадога барат, Нью-Йоркко барат да. Ошондо бул соло деп коет, жаңгыз киши иштей турган линия болот. Нью-Йорк, Колорадо, Колорадо, Нью-Йорк жумасына $10,000 гроз чыгат. Же болбосо тим иштеп, ошону 15ке чыгарса болот, бирок булар сүйлөшүүнүн үстүндө. Мен азыр бир линия толук даяр. Эгерде силерге трак керек болсо, трак биз арендага да беребиз, компания драйвер катары да беребиз. Өзүңөр каалагандай иштесеңиздер болот. Бирок желательно өзүңүздөрдүн трактарыңар менен келсеңиздер жакшы да. Эгерде трак болбой калса, бизде трактар бар, 1000ден башталат аренда, анан 1400гө чейин. Кээ бир компанияларга ушул 1000 төлөйсүң, же 1400, 1500 төлөйсүң, 1300 төлөйсүң дейт. Андан тышкары определенный майлждан кийин, бир 4000 майлдан кийин какой-то цент кошобуз дейт. Бизде эч кандай цент жок. Ошон үчүн трагыңар барбы, трагыңар жокпу, линияда иштейм деген балдар болсо, а то көп балдар айтып атат, жана айстардан качып атабыз, бизге бир жол болсо жакшы болот эле деп. Киношадан чыгасыңар, Алентаунга барасыңар, трейлерди чытайсыңар, жүктөлгөн жаңы трейлерди аласыңар, ошол жакын жерден жүк таап берсе, кайра алып келип туруп киношага алып келесиңер. Жүктү түшүрүп коюп, пустой трейлерди кайра киношага, Висконсинге чытап, кайра жүктөлгөн трейлерди алып эле ошентип жумасына 3 круг жасасаңар болот. Ошондо бир круг жасаганда где-то 3,5 тегереги болот да. 3300, 3,5 деп коебуз. 2 круг жасасаңар, 2 жолу барып келсеңер, где-то 7000 деп койсок болот. 3 жолу барып келсеңер, где-то 9,5, 10,000 деп айта берейинчи, 10,000. Ошон үчүн кимге линия керек болсо, 917 544 42 54 номерине мага чалыңыздар. Бизге азырынча 4-5 линия керек болуп атат. Андан кийин дагы көбөйткөнгө аракет кылабыз. Биз башында брокерлер менен иштешип, эгер балдарыңар жакшы убагында жеткизип, трактарыңар бузулбаса, болгон линиялардын баарын беребиз дейт. Ошон үчүн линия издеген жигиттер, чалыңыздар. Жакшы линия, мыякта Вестейшн деле жок. Мурда бизде линия бар болчу. Мояктан Элджин дегенден алып, анан Пенсильванияга жеткизген линия болчу. Бирок анын эмеси гроссу 8000дик линия болчу. Анан кээ бир балдар 5 күндө бүтүшчү анычы. 5 күндө бүтүп коюп, анан субботу, воскресенье дагы жүктөрдү алып 10,000ге чыгарып коюшчу. Кээ бирлер ушул эле жетет, үйгө барып жатам деп 5 күн иштеп анан үйүнө жатчу. Бул линия дагы жумасына 800 тияка, 800 мияка, $1600, $1650 болуп калышы мүмкүн. Тияка $800, бул жака 800, тигил жака 800 майл, достор. Бер жака келатканда 800-850 майл болуп калат. Бир күндө тияка барып, бир күндө кайра келсе болот да. Ошондо 3 рейс жасасаңар, ошондо $9,5-10,000 линия чалсаңыздар, анан такташабыз. Дагы линиялар болсо чыгарам, а может эртең бүрсү күнү чыгарып калышы мүмкүн. Экинчи линия даяр, үчүнчү линия даяр деп. Анан буякта дагы бир линияга сүйлөшүп атабыз. Иллинойс, Калифорния экен, Лос-Анджелес. Лос-Анджелес кайра Иллинойс. Анан дагы бир линиясы бар, Иллинойс, Сакраменто, Сакраменто кайра Иллинойс. Муну сүйлөшүп атабыз. Эгер бул линияны сүйлөшүп калсак, а может эртең бүрсү күндө дагы видео чыгарышы мүмкүн. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум достор, дагы бир жолу чакан дагы бир видео тартып коеюн. Мен жаңы эле видео чыгардым. Киноша Алентаун Киноша деп жаңгыз жигиттер жүрө турган линия сонун, Чикагода жашаган балдарга $10,000 линия деп жаңы эле видео чыгарсам, мага диспетчерлер жаңы эле чалды. Экинчи линия дагы даяр болду дейт. Бирок экинчи линия бул Калифорнияда жашаган мекендештерге лайык болуш керек. Тимдики да, Тимдики. Ошондо бир жумада 7000 майл жүрүш керек экен. Гросстун баасы $15,210. Ошондо каяктан чыгабыз? Redlands дейт. Redlands Калифорниядан чыгат экен. Жүк Мемфис, Теннессиге барат экен. Аяктан чыгып Джексонвилл, Флоридага барат экен. Аяктан чыгып алып
Phoenix, Аризонага барат экен, андан кийин Redlands, Калифорнияга келип туруп, андан ары Memphis, Теннессиге барат экен да. Ошондо бир жумада 7000 майл, $15210. Ким Калифорнияда жашаса, үйүңөрдүн жаныңарда линия башталат, кайра үйүңөрдүн жанынан бүтөт. Бир жумада 7000 майл. Тим өзүңөрдүн трагыңар болсо, өзүңөрдүн трагыңар жок болсо, биздин компаниянын трагын айдап, арендага алып иштесеңиздер болот. Ошондо бизге азырынча киношага 6 бала керек деп айтты. Азырынча 4 бала даяр. Мен видео чыгарганыма 1 саат эле болду. Мына 4 бала. 3 жылдык опыт менен 2 бала, 2,5 жылдык опыту менен бир жигитибиз, анан Гүлбидин деген 1 жылдык опыту менен бир балабыз келатат. Мен өткөндө да видео чыгарып айткам, ким биздин компанияга 2 жылдан ашыгыраак опыт менен келсеңиздер, 2 ай иштесеңиздер $1000 беребиз деп. Эгерде 1 жылдан 2 жылга чейин иштесеңиздер, опытуңар 1 жылдан 2 жылга чейин болсо, биздин компанияга келип иштесеңиздер 2 ай $500 беребиз дегенбиз. Ошо азыр эгерде бул киноша Алентаун линиясына 2 инибиз келсе 3 жылдан ашык экен, 2 ай иштесе $1000 беребиз. Анан Гүлбидин деген инибиз бизге жумушка кирип иштеп калса, 1 жылдык опыту бар экен. $500 беребиз 2 ай иштесе. Линия достор, Калифорнияда жашаган мекендештерге 7000 майл, $15210 гросс. Анан кийинки линияларда азыр сүйлөшүп атат, может эртең бир күндөрү дагы видео чыгарам. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар. Мага чалыңыздар 917 544 4254.